Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Жасур ака өзүчө болчу. Цемер 866 327 полоса. Кимдейсиз? Осы керек кишилер. Мен сурап атам. Коноктор келиптир деп атам. Кимдейсиз? Каяктан келишти? Ташкенттен. Тартып, өтө билет. Мындай көрүшөбүз, билет. Билеттен өстүндө ма көрүшөбүз айна. Сен мындай дерски болуп, Дерски эмес. Тартты, билет, кийимсиз. Сиз кимсиз? Мизон бар да. Мен сурап атам силерден. Ичип алып жүрсөңүз Ичип алдым. Ооп, признавать этип атам го. Сиз алып кой деп жакшына адамча айтып койбуз. Мен конокторго Ленин көрсөтүп коеюн, Ленин жок дейчи. Siz mındasınız aka, özünüz çoğun yerde işleytkesiz de. Bularga siz tanıştırırsınız. Жасур ака, бизде андай каралган эмес да. Биз жеткирип коебуз. Salvaysın sen. Жеткирип. Yes, Ya. Salganda olsan mı? Ey, taksi hakkında özünüz alıp götürürüz. Жасур ака. Ооба. Bir yerde. Ооба. Paydım. Götürürsüz. Пойдем. Ondan Arkalavski'den çıktık. Onda Geto'da Жасур ака bizler Uşarında Telekön ayılı. Göster. Ya Жасур ака 141'e çalsanız taksi gelet. Ya 144 çağalas mı? Ya Жасур ака. Assalamu alaikum Özbekistan halkım. Ana bizim ministrlerge kayırlı tilem. Şu bizden Kırgızstan taможнасы bazar bolup kalıptır. Gördüңүздөр, мына встречкада турган автобус, маршруткалар тыйын берсе өтөт экен. Встречка менен. А так биягы бүттүгү пробка. Бүт пробка. Анан пробканын баш жагына гражданскийлерди коюп коюшуптур. Алар 200 сомдон алып бияка киргизип атат. Анан встречка менен кирсең 1000 сом, 2000 сом экен. Биздин таможня ушинтип соодагер базары болуп калыптыр да, Кыргызстан таможнясы. Бүгүн 26 августта. Ушуну чечип берсеңер жакшы болот эле. Өткөн кишилер аэропортко айлы жок шашып кечип аткандын баардыгы тыйындарын берип өтүп атат. Bir soda болуп калыптыр да, soda таможня Кыргызстанда. Ошондой.
караңыздарчы. Мына пробка машиналар турат, толтура эл. Биздин Кыргызстандыкы ушундай экен. Сооронбай Шариповичке да президентибизге кайрылып кетем. Ушуларды контролдоп көрүп болот. Финансы полициялар жана немелер көрүңүздөр. Бул видео кечээ тартылган. 26 август 2019 жыл. Ысык Ата району Актелек өткөрмө пункту таможня. Бул видеону кечээ тарткам. Бул Кыргызстан таможнясы, Ысык-Атинский район, Актелек өткөрмө пункту. Кечээ биз ошо Алматыга кетип бара жатып, очередьте где-то 3 сааттай турдук. Саат 5-терден баштап ушу 8:30 чейин 3,5 саат туруптурбуз. Бул видео кечээ тартылган саат 8-терде тартканмын. Тартканын себеби бизге окшогон карапайым адамдар очередти күтүп, өзүбүздүн кезегибизди күтүп, как положено очередь менен күтүп жатсак, бул жак жана карама каршы жагынан өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Могул видеодон сол жак тараптагы машиналар акча берип кирип жатышат да таможняден. Ар бир машина 2000 сомдон беришет экен. Бул эме ошол Актелек таможнясы, Ысык-Атинский район. Таможняден монтип чек арачылар өздөрү, кээбирки машиналар өздөрү сопровождать этип, машиналарды тиз встречный жагынан айдатып киргизип жатышат. Видеодон байкасаңыздар болот. Ар бир машина 2000 сомдон беришет экен. Чтобы очередь күтпөй кирип кетиш үчүн. Анан барып жанына барып айтып деп сүйлөшсөм, тигил чек арачы айтып атат, бизге деген үстүбүздөн ушундай приказ келген, биз чечпейбиз аны дейт. Акчаны демекти үстүңкү ал мынтип айтты. Буну биз чечпейбиз, биз ошо киргиз өткөз дейт, өткөзүп салабыз. Үстүңкү жактан 01 дейби, ушундай 01-дин начальниги ушундай приказ берип коюшат экен буларга. Ошо акча бергендерди киргизип жиберишет экен. Чек арачы болуп турган тетигил формачан кол көтөрүп белги берет экен встречный турган машиналарга. Анан ар бир убакыт өткөн сайын тетигинтип 2ден машиналарды киргизип салышат экен. Ошо машиналардан акча алып. Ошол кечээ сразу жөнөтөйүн деп аткан болчумун. Кечээ өзүбүз ызычы болуп бала чакабыз менен жөнөтө албай ошол азыр ошо жиберип аткам силерге. Ушуну чоң жактагылар карап берип койсо, же болбосо силер ушуну чыгарып берсеңиздер. Ошол мындай болбош керек негизичи. Бул уже не первый раз да биз деген ошо Алматыга бат-бат барып турабыз. Барган сайын да каждый раз ушундай да, каждый раз ушундай. Очередьте тургандар тура беришет 5-6 сааттап, а монтип акча бергендер кире беришет. Атайын эле ушинтип очередь создавать этип коюшат го дейм, очередьти күткүсү келбегендер ушинтип акча берип өтүп кете беришет экен встречныйга. Тети бир машинаны көрсөңүз керек, азыр өзү сопровождать этип келип, өткөзүп коюп кайра чыгып баратат да. Ошо турган чек арачы бала өзү да айтып алды, ошо буну биз чечпейбиз, ошо үстүңкү жак начальниктен ушундай приказ келген деп айтып алганы ошол 01 деп айтты. Ошону чыгарып берип койсоңуздар, ушуга жардам берип койсоңуздар. Деги эле мага эмес, биздин үй бүлө эмес, бизге окшогон канча элдер турушат 3-4 сааттап жанагынтип балдары менен машинада кечке очередьте. Мисалы үчүн биз акчабыз жоктугунан, шартыбыз жоктугунан ошо акча бере албай ошентип очередьте турабыз дагы, акчасы барлар ушинтип акча берип эле кирип кетип атышат. Ушуну карап берип койсоңуздар жакшы болот эле. Чоң рахмат сиздерге.